кеңешке келдик. Бул жерге биздин саясий кеңештин мүчөсү Амантуржан Кырчиевди шлагбаум жанынан алып кетишиптир. Амантуржан Кырчиев жөн эле ошо плакатка мына 11 саат 11:00-дө 8-inde форумдун алдында митингге келгиле дегенде чакырык менен чыккан экен. Акция уюштурган да кичинекей. Анан аны алып кетишип, эми азыр мына начальникке кирип түшүндүрмө алалы. Эмне негизинде азыр Амантуржан Кырчиевдин өзүнөн сурайлы. Эмне болду эле? Бүгүн мына баарыбызга анонста билгизгенбиз, эмнеге дегенде биз Ленин райондук сотто өзүбүздүн ишибиз бар болчу, андан тышкары, андан ошол Ош базар, андан ары шлагбаумду көздөй биз жол жүрүп, акция флешмоб, мындайча айтканда 8-inde чындыкты мындай акыл-каттуулук боюнча, күрөшүү боюнча митингге мындай чакырык эмес, бирок өзүбүздүн плакатка жазып чыкканыбыз бул анык. Мына шлагбаумдан күч органдары келип алып кетти, азыр Эмнеде болуп кетти? Тиешелүү гомго келеле деп мына алып келишкен, азыр кирип атабыз. Мындан аркы действияларын кандай чара колдонорун азыр көрөбүз. Коомдук тартипти буздуңарбы ошо милиция алып кетти? Коомдук тартипти бузуу жок бул жерде. Эч кандай мыйзамды бузуу. Сиз кирерсиз, кирерсиз. Биз өзүбүз гана флешмоб акциябызды өткөзүү. Канча киши элеңер? Бизде бир 10 чакты тегерек болгон. 10 чакты киши болчу. 10 тегерек болчу. Баарын кармап келдиби? Жок, азыркы күндө мына Дүйшөнбиев Жомарт жана Жамгырчиев Амантур менен экөөбүз алып келдик. Калгандачы? Албайке дагы мына походу кошулду да. Атын билесиз, фамилиясы? Урмат. 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына караштуу 5-гомдо алып келишкен. Көчөдө флешмоб уюштуруп аткан жаштарды милиция кармап кеткен. Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамы Конституцияда адамдар коомго кандайдыр бир коомдук тартипти бузбастан өздөрүнүн пикирлерин айтып чыгууга да укуктуу. Ал эми көчөдө флешмоб уюштурууга эч кандай бир мыйзам, эч кандай бир тартип каршы келбейт. Ал бардык жарандарга уруксат берилген. Бул жерде аларды кармап кетүү баш мыйзамдагы укуктарды тебелөө болуп эсептелет. Азыр эмне болот экенин көрөбүз, алып кирип кетти. Дамир Базарбек уулу өзүң кызып жүр, уктуңбу? Сен бул жерге акыл үйрөтпө. Сөгүнбөй пикир жасагар, жаштакай жазгыла. Бирөөнүн намысына шек келтирген силерге эч ким укук берген эмес. Жаңыдан биздин түз эфирге кошулгандарга айтып кетели. Айкөл Ала Тоо коомунун төрагасы жана башка мүчөлөрү, ошондой эле жаштар флешмоб, тынчтык флешмобун уюштуруп, бул Фучка тарапта өздөрүнүн көчөдө флешмоб уюштуруп 8-июнда өтө турган тынчтык митингине келип катышкыла. Бул
коррупция үчүн реалдуу күрөш болсун деген уран менен ушундай тынчтык митинг өтөт, ошого келип катышыңыздар деген флешмоб уюштуруп жүргөн жеринен милиция кызматкерлери эч себепсиз эле кармап кетишкен. Азыр эмнеге карматып кеткенин түшүндүрүп беребиз деп атышат. Тергөөчүлөргө өткөрүп бердик деп атат. Ишти Амантур Жамгырчиев, Жомар Дүйшөнбиев деген жигиттерди кармап кетишкен. Бүгүнкү күндө милиция баш мыйзамда көрсөтүлгөн, баш мыйзамда жарандарга берилген жана ошондой эле милиция, жергиликтүү бийликтер адамдардын укуктарын тебелеп атасыңар. Өткөндөн сабак алыш керек. Кармап кетүү, камап коюу, элдин оозун басып коюу менен маселе чечилбейт. Маселени чечиш үчүн реалдуу коррупция менен күрөш, реалдуу реформалар, реалдуу мыкты кадрларды кызматка коюу жана өлкөнү өзгөртүү, кыска мөөнөттүн ичинде бир экономикалык жана башка реформаларды ишке ашыруу бул элди көчкө чыгуусун азайтат жана ошондой эле маселени чечет. Ошону билиши керек баары. Көчөдө флешмоб өткөрүп аткан үчүн кармап кетиптир. Замирбек Дүйшалиевдин суроосуна жооп берип атам. Жөн эле кетип баратканда эмес, көчөдө флешмоб өткөрүшүп баратканда кармап кеткен. Нарис Калчаев Айкөл Ала Тоо уюмунун төрагасы Амантур Жамгырчиевди жана анын мүчөсү Жомар Дүйшөнбиевди кармап кетишкен. Көчөдө флешмоб кылган үчүн. Алар кандайдыр бир кылмыш кылган жок. Көчөдө бир коомдук тартипти бузган жок. Жөнү жок кармап кеткен айтышып атат азыр биз келгенде. 1-май райондук ички иштер башкармалыгына караштуу номер 5-шаардык милиция бөлүмү бул Жибек жолу Тыныстанов көчөлөрүнүн кезилишинде жайгашкан экен. Ошол жерге алып келишкен. Алейкум салам, Шайырбек байке. Assalamu alaikum, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Бул Жибек жолу Тыныстанов көчөлөрүнүн кезилишинде кармап кеткен. Ошол жерге алып келген кармап.
провокация деле кылып аптыр. Көчөдө кетип барат, ошентип флешмоб кылып, жана жазууларды алып кетип баратканда кармап кетишкен. Флешмобдо алар шаар тургундарына 8-июнь күнү коррупция менен реалдуу күрөш боюнча тынчтык митинг өтөт. Ошого келип катышыңыздар дегендей жазууну кармап, көчөдө басып кетип барышаткан. Анан милиция кызматкерлери келип кармап кеткен. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ушул. Азыр милициянын ичине алып кирип кетти. Юристтер жана ошондой эле алардын өкүлдөрү кошо кирди. Эмне болот, кандай болот? Алдыда чогуу бирге билебиз. Урматтуу бийлик, урматтуу милиция, урматтуу дагы элди башкарып аткандар. Кыргызстандын баш мыйзамында эл өз үнүн, өз кандайдыр бир талабын, укугун тынчтык митингдерде, тынчтык флешмобторунда жана башка кандайдыр бир жолдор менен үнүн бийликке жеткиргенге укук берилген. Ал укуктан милиция, бийлик же болбосо УКМК жана башка сыяктуу кызматкерлер ажыратканга эч кандай акысы жок. Бизде ошо Казакстанда да флешмобко чыккандарды кармап кетсе күлчү элек. Мына кармап кетип атат деп. Бизде дагы ошондой акыбал келатат. Кыргызстанда эки жолу эл көчөгө чыгып, эки жол тең эркиндик болсун, адам укуктары, адамдын өзгөчө ошо өлкө жарандарынын укуктары сакталсын. Куда сөөктүн, достун, бажанын же кандайдыр бир эркке тайраңдаган чоңдордун укуктары эмес, элдин укуктары сакталсын деп элдер көчөгө чыгышкан. Конкреттүү реалдуу реформаларды талап кылышкан. Бирок бир дагы бийлик ал маселени толук кандуу чече алган жок. Урматтуу Facebook колдонуучулар, биз азыр кошумча дагы маалымат беребиз. Кандайдыр бир маалымат болсо түз эфирге чыгабыз. Facebook баракчаны акмалап туруңуздар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Азыр түз эфирди өчүрүүгө аргасызбыз. Себеп дегенде азыр Амантур Жамгырчиев жана башка ошо кармалган балдарды качан чыгарат же кандайдыр бир чараларды колдонот, канча убакыт кетет белгисиз. Кандайсың?